Чоң атам Абдиев Мамашарип 1919 жылы Тайлан айылында туылған. Каргашалуу кандуу согушка 1942 жылы күз мезгилинде октябрь айында аттанып кеткен. Чоң атам Абдиев Мамашарип Украинадагы Курск табылашуусунда маршал Рокоссовскийдин жетекчилигинде пулеметчу болуп, ата мекендин эркиндиги, көз карандысыздыгы үчүн жан аябай күрөшкөн. Согушта 2 жолу жаракат алган. Согушта жараткан эрдиктери улуу ата мекендик согуш медалы, согуштагы каармандыгы үчүн бир нече медаллардын ээси. 1944 жылы май айында оор жаракат алып, өз мекенине кайтып келген. Биздин келечегибиз үчүн жанын аябай күрөшкөн чоң атабыз 2002 жылы 18 январда дүйнө салган. Биз ата мекен үчүн кызмат кылган аталарыбыз жана алардын эрдиктерин эч качан унутпайбыз.